Мына ушул хадисти айтардан мурда мен бир досумдун айтканы эсте келип кетти. Ал айтат, жаңы эле медреседен чыккан, анан ошол достору менен аралашып, айылда жүрүп калдык дейт. Анан бир досум мен медреседе жүргөндө үйлөнгөн экен дейт. Ошол өзүнүн эле айылдагы кызды алган экен, өзүнөн кичине. Анан ортодо чыр-чатак чыгып, ажырашып кетти дейт. Анан бир жерде чогулуп отурсак, жанагы досум ошол аялдын, өзүнүн аялынын сырын айтып атат дейт да. Бул сыр жөнөкөй эле бир баягыдай болсо мейли дейт. Үйдө жумуш кылбайт, тигиндей кылат, андай кылат десе мейли эле дейт. Бирок мунун сыры өтө аянычтуу, өтө коркунучтуу, өтө бир азаптуу дейт да. Бул баягы ортосунда болгон баягы жакындыкты айтып атат дейт да. Тагыраагы улуу сөздү уят жок. Төшөк маселесин ошол досторуна айтып берип атат дейт. Ал андай болчу, мындай болчу, тигиндей болчу. Кыскасы өзүңүздөр түшүнүңүздөр. Айтылбай турган нерселерди айтып атат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин караңыздар. Бул өтө улуу хадис. Өтө бир инсанды ушундай ойлондура турган хадис. Эгерде кимде ким өзүнүн аялынын ошол жакындыгын башка бирөөгө айта турган болсо, анда угуп алгыла. Пайгамбарыбыз айтат: «Инна мин а'замил аманати индаллахи яумил кыяма». Кыямат күнү Алланын алдында жооп бере турган милдеттердин, аманаттардын эң чоңу, мындай жооп берүү ушунчалык оор боло турган нерсе эмне? Кыямат күнү ушунчалык оор болот. Ошол аманатына жооп бере турган ушунчалык кыйын нерсе болот. Ал эмне? Ар-раджула. Ал ушундай бир киши болот. Юфди иля имраатихи. Ал аялы менен ушундай жакындык кылат. Ва туфди илейхи, жана ошол аялына жакындык болгондо тиешелүү болгон сырларды, сумма яншуру сирраха, ошол сырды элге айтат, досторуна айтат, анын жакындарына эне сырын айтат дейт. Ал сырын айтат деген, ал ушундай болчу, тигиндей болчу деп ошол төшөктө болгон кыймыл аракеттерин айтат. Жана ошол аялдын денесине болгон нерсени ошол элге жарыя кылат. Мына ушул нерсе кыямат күнү ошол киши өзүнүн аманатына алган нерсеге жооп бере тургандын эң чоңу болуп эсептелинет. Буга жооп берүү дейт, ушунчалык оор болот. Бул жерде айтып атат, өзүнүн аялы менен жакындык кылганды бирөөгө айта турган болсо, ушунчалык азапты айтып атат. Ал эми өзүңүздүн аялыңыз болуп туруп, ал менен ажырашкандан кийин ал бөтөн бирөөнүн аялы болуп эсептелинет. Бөтөн бирөөнүн кызы болуп эсептелинет. Ошол нерсени сиз элге жарыя кыла турган болсоңуз, билип коюңуз, сиздин жооп бере турган күнүңүз өтө азаптуу болот, өтө оор болот. Ошол досум айтып атат, ыйлап атат. Ушинтип айтып, мени өтө өкүндүрдү деп. Ошол жерде чыгып кеттим, эч нерсе айта албадым дейт. Анткени өзүбүздүн эле жашаган айылдаш кыздын сырын ошентип айтып атат дейт. Эми ал жерде уккандардын бир 15и дагы 15 адамга айтат. Алар дагы айтат, ошентип олтуруп айылдын бүт баарына жетет ал. Бүт баарына жеткенден кийин аны ким алат ал кызды? Анын тагдырына ким жооп берет? Эч ким жооп бере албайт. Ал ошол мурунку күйөөсү дагы жооп бере албайт. Эч ким жооп бере албайт. Бир кыздын тагдырын талкаладың сен. Сен өзүңдүн никеңи алдың, ал менен жашай албадың. Эми аны башка бирөөлөргө айтканың таптакыр, бул эмне? Маданиятка жатпай турган нерсе. Ислам шариаты ушул нерсени тыйган нерсе. Сен аялыңдын сырын бирөөгө айтканга укугуң жок. Ал эми ошол бирөөнүн аялын айтканга сен оозуң барбаш керек. Анткени сен үйлөндүң, макул сен аялың, эми ажырашкандан кийин ал жөнүндө сүйлөгөнгө сенин укугуң жок.
Ким берди сага укукту? Эч ким берген эмес укукту сага. Сүйлөгөнгө сенин акың жок ал. Ошол үчүн туугандар, келиңиздер. Жакшы жаман айтыла турган хадистер бар. Бирок ушул хадис өтө оор хадис. Ошол үчүн туугандар, мына ушул пайгамбарыбыздын хадисине амал кылалы. Эгерде кыямат күнү жашоом оңолсун десең, жашоом жакшы болсун десең, сурагым жеңил өтсүн десең, эртең бейишке барайын десең, мындай нерселерден алыс бол. Анткени мына ушул нерселерге жооп бере албай, сен кыямат күнү кыйналасың, азапталасың. Эртең ошол сен ажырашкан аял сенин жакаңа асылат. Эмнеге айттың эле дейт. Азыр ажырашкандан кийин барып ушул сөздөрдү бетине айтып көрчү. Жакаңа асылып тумшугуңду жарат. Эми кыямат күнү ал эмне кылсын? Ойлон жашоого. Балким сен бул дүйнөдө сен күчүң ашып ташып, аялыңдын күчү жетпеши мүмкүн. Бирок акырет күнү Аллах Таала ошол нерсени адилеттүүлүк менен карайт. Мына ошондо сен качып көрчү, эмне болот. Дагы айылда сөздөр бар. Ажырашып келген аялга барсаң, сооп деп. Астагфирулла. Бул өтө жаман сөз. Муну эч кимге айтпаңыздар, уят.